Кыргыз элине сиздерге чоң рахмат. Allah razı olsun. Sizlerin yardımınızlar менен 100 миллион акча чогулду. Сиздерге чоң рахмат. İşinizlerге ийгилик болсун. Ар дайым элине жардам берип рахмат. Allah razı olsun sizlerге. Сүйүктүү Азирети пайгамбарыбыз өз сөзүндө мындай деп баса белгилейт. Ас-садакату бурханун. Садака момун адамдын чыныгы ыйман ээси экенинин далили. Бөлөк бир сөзүндө хассину амвалакум биз-закати. Байлыгыңарды зекет чыгарып сактап калгыла. Вадау мардакум бис-садакати.Оорлуу адамдарды садака чыгаруу менен шыпа тилегиле. Ва аидду лил балаи бид-дуаи. Раваху Ахмад. Ал эми алдыда келе турган кыйын, катаал күндөргө түндө туруп ыйлап дуа кылуу менен алдын алгыла дейт. Садаканын диндеги орду намаз сыяктуу денедеги баш сымал. Мусулмандар бири-бирине кайрымдуулук кылууда бир дене сыяктуу. Эгер ал дененин бир жерине запкы, оору чексе, зыян жетсе, башка дененин бардыгы ага кам чегип, сана чегишет. Ошол сыяктуу эгер мусулман ааламында садака маселесин жакшы чечишсе, мусулман ааламында бей, бечара, жакыр кедей деген катмар болду.